بسم الله الرحمن الرحيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الوسطية والاعتدال. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların ortalıkты карманууга үйрөткөн. Чектен чыгуунун кандай гана түрү болбосун тыйып келген. Баленин баары бул чектен чыгуудан келип чыгат экенин айткан. Аллахка ант, бир туугандарым, экстремист чектен чыгуучу адам үммөткө эч бир жакшылык алып келген эмес. Тарыхта экстремисттерден эч бир жакшылык болгон эмес. Алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө бир гана кан төгүү, фитна, жамандык гана алып келишкен. Мына азыркы күнгө чейин ошондой. Экстремист чектен чыккандар, алар ортолуктун жолун таштагандар. Алар үммөткө бир гана бале алып келишет. Жаштарга мусулмандарды капырлык менен айыптоону үйрөткөн чектен чыккан экстремист даватчылар. Мамлекетке каршы жаман көз карашты жайылткандар. Жаштарды алыскы жерлерге алдап, жихадтын аты менен азгыргандар. Аллахка ант. Экстремисттер чектен чыккандар жеке адамга дагы, коомго дагы бир жакшылык алып келген эмес. Такфиризмден, кан төгүүнүн, мамлекет башчыгы болгон жек көрүүнүн жолун карманган жаштар үммөткө эч бир жакшылык алып келишпеди. Азыркы күнгө чейин булар жамандыктын булагы болуп келет. Экстремизм чектен чыгуу кыйроонун себеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына ушундай үйрөтүп келген. Сахабалардын өмүр баянын окуган адам, алар экстремизм чектен чыгуудан эң алыс экенин көрөт. Алар эң туура ортолукту карманган адамдар болушкан.